Ноокат Ордолу, Оштун, Кереметтүү аймагы туурасында бүгүнкү программабызда сөз кылмакчыбыз. Кучагы толгон ооматка кош келиңиз Ноокатка. Ооба чындыгында Ноокат району ар бир келген коногун ушинтип жылмая тосуп алат. Бир убактарда камыш басып, шамалга термелген бул аймак азыр түштүктөгү бышыкчылыктуу Сары Алтындын мекени. Анда жашаган эл да меймандос келип, Кыргызстандын көзгө басар жайлоолору да ушул аймакта. Анда адаттагыдай эле райондун тарыхына учкай кайрылалы. Аймактын Ноокат аталып калышы боюнча эл арасында ар кандай уламыш кептер айтылып жүрөт. Кээ бирлери Чыңгызхандын мезгилинде кыз жигит Ноодогу суу аркылуу кат алышкан дешип, сүйүүнү даңазалаган окуя менен түшүндүрүшөт. Бирок чындыкка жакыныраак жана жергиликтүү эл арасында көбүрөөк ишеничти пайда кылган божомол мына ушул асканын боорунан орун алган Ноого башкача айтканда жаракага байланышкан. Айрым тарыхый булактар боюнча жана санжыраны билген адамдардын айтымында ушул Ноокат району алгач Долоной деп аталган. Анын себеби болсо ушул Ноокаттын көпчүлүк жерин камыш басып тургандыктан, камыш жана долоно деген өсүмдүк басып тургандыктан кербендер өтүп бара жатышып, бул жер долон баскан ой турбайбы дешип, ошондон улам Долоной деп аталып калган. Ал эми Ноокат деп аталышынын себеби дал ушул сиздер көрүп турган аскадагы жарака, мындайча айтканда Ноого байланышкан. Бул жерде эки Ноо бар. Эки Ноонун ортосунда ушул кат, аскадагы катты байланыштырып анан Ноокат дешкен. Ал эми Ноокат деп аталып калышы кайсы кылымга жана кайсы жылдарга таандык экени так маалымат жок. Бирок ошол эле учурда 13-кылымдарда ушул Ноокат жергесинде Имам Ноокати деген адамдын жашаганы бул ошол кылымдарда эле Ноокат деп аталып калганынан кабар берет. Эмне болгон кат дей турган болсоңуз, анда чындыгында Ноонун бир капталында жайгашкан белгилер көпчүлүктү таң калтырып келет. Табышмактуу татаал чиймелер менен жарга чегерилген жазууларды Жусуп Акматов аттуу окумуштуу изилдөөгө алып, бул жерде ааламдын картасы жатканын айткан дейт анын шакирти. Эми белгилүү изилдөөчү Лутфулла Жусуп Акматов агайдын изилдөөлөрү боюнча бул жерде бүткүл алам галактикасынын таш картасы жайгашкан. Анча-мынча белгилерин сиздер өзүңүздөрдөн көрүп турасыздар. Ушул белгилердин бардыгы дүйнө планеталары. Ошолордун бардыгы кайсы бир азыркы күндө, бүгүнкү күндө кандай бири-биринен кандай алыстыкта, кандай жакындыкта, кандай карым-кат байланышта жайгашкан болсо, ушул жерге ошол боюнча түшүрүлгөн. Ал эми бул жараканын жалпы узундугу 2,5 километрге жетип, тоонун чокусуна жете бергенде үңкүрлөр бар. Жусуп Акматовдун айтымында ал үңкүрлөр жылдыздарды иликтөөгө атайын лаборатория болуптур. Айтымга караганда, ушул чокунун башында атайын обсерватория болгон деген мүш бар. Азыр ошонун белгилери бар, чокуда үңкүрлөрү, таштары бар. Сиягы ошол жерден обсерваториядан жылдыздарды иликтеп, ошол мезгилде окумуштуулар, жылдыз санакчылар иликтеп алып туруп, анан ошол жылдыздардын аралыктарын бардыгын чектерин аныктап алып, анан ошол илимий маалыматтарды ушу ташка алып келип түшүрө берген. Байыркы кылымдардагы цивилизациядан кабар берген тоо борундагы Ноо бир убактарда Ноокат элин жоодон калканыч кылган. Калмактардын катуу чабуулдарын аймактын жоокерлери дал ушул жар боюнан тосуп алып, каршылаш жүргүзгөнү айтылат. Бул Ноонун пайда болушу боюнча эл арасында ар кандай уламыштар бар, бирок окумуштуулардын айтымында бул кадимки эле физикалык көрүнүш, мындайча айтканда тоонун тектоникалык жарылуусу деп айтып келишет. Муну болсо, мына ушул Ноодон кийин бир 10 кадам басканда, азыр биз жетип барабыз. Бир 10 кадамдан кийин эле дагы бир тектоникалык жарылуу бар. Ал дагы ушул башталыш этабында деп коюшат окумуштуулар. Бул дагы бир канча бир жыл өткөндөн кийин балким жанагы сиздер көргөндөй чоң Ноого айланышы мүмкүн экен. Кыргыз улуту кыргыз болуп келе жатканыбыздын эң негизги эмеси ушундай баатыр, ушундай эр жүрөк адамдардын жардамы менен кыргыз улутуну сактаган
өрчүндө өткөн адамдар ушулар болгон экен. Ал эми дегеле ноокаттын бүтүндүгүн коргойм деген баатырлар жөнүндө кеп козгозок көбүнчө орто кылымдан берки убактар аралыгы камтылат. Өзгөчө Кокон хандыгынын маалында кыргыздарга күйүп, хан ордосунда кадыр барыптуу адамдардан ноокат эли да кур эмес. Анын бири Чотон баатыр эрдиге ээн талай эрмечүргө чейин тараган күчү ашынган баатыр болуптур. Биздин бубабыздын ушул эмесини, денесини алып келип ушул жерге койгон экен. Ушул жерге койгон экен. Ушундай биз үчүн ыйык, жалпы эле кыргыз эл үчүн ыйык адам болгон экен. Болбосо ошондой кыйынчылык заманда ушул кишини ушундай урматташып ушул жерге алып келиш бул өзү оңой нерсеге турган эмес да. Ыдырыс Маканбаев Чотон баатырдын кыбырасы. Айтымында бабасын тартып, баатырдын муундары кең далылуу, билектүү уулдар. Келбете ушул болук ушул көпчүлүк айтат ушул силерге окшош эле ушундай сакалдуу болук ушундай богатырь ушундай адам далылуу. Бул киши ошондо ушул Кокон хандыгынын армиясынын генералы, ушуну жетекчиси болуп турган экен. Кокон хандыгынан кийинки Советтер доорунун башталышында ноокат элинин маңдайына Мойдун баатырды жазыптыр. Улуттук аберди ар-намысты бекем коюп, нарт наслин тебелеткиси келбеген Мойдун би Советтер Союзунун басмырлоосуна каршы чыккан. Өзгөчө ислам динин тутунган элди Кудай жок деп мажбурлаган Москвөлүктөргө жакшы эле каршылык көрсөттү. Мойдунбек агайыбыз ушул убагында жакшы өзүнүн жерини, элини, урп адаттарыны, каада салттарыны колдогон кишилерден, инсандардан болгон. Советтер Союзунда Мойдун баатырды эл душманы деп аташып, ал жөнүндө кеп козголгон эмес. Бирок эркиндикке чыккандан кийин Мойдун бидин чын эле эли жери үчүн күйүп-бышып, жигиттерден кол курап Совет өкмөтүнүн айрым катачылыктарын көзгө сайып көрсөткөнү ачыкталды. Биздин кыргыз элинин урп адаттарын сактап калыш үчүн көп мээнеттерин жумшаган. Ошонун айынан жаман көрүнгөн. Ооба, ошонун айынан ошол убактагы немелерге жаман көрүнгөн. Мына ак ыйле деген, Сынбай деген азыркы биздин заманыбызда, азыркы биздин эгемендүү алган немеле убагыбызда ушул кишини дагы чындык актап жатат. Баатырларды мезгилдин кырдаалы жаратат. Уркия Салиева деп алтын тамга менен жазылып калган ноокаттын бул баатыр айымы Советтер Союзунун орношуна жана колхоздоштурууга кошкон салымы чоң. Өзгөчө басмачыларга каршы туруп, аял болсо да айылынын камын ойлогон Уркиянын эрдиги бүткүл Советтер Союзуна тараган. Келиндигине карабастан жыйын болуп атканда элдин ичинде көйгөйдү эч ким айта албастан биринен бири тартынып турганда эже чыгып сүйлөгөн экен да. Мындай кылсак болот, мындай кылсак болот. Качанга чейин биз байманаптарда эзилип жүрөбүз деп чыгып сүйлөгөндө анан жыйын өткөрүп аткандар келип бул кыздан бирдеме келиндер бирдеме чыгат го деп анан бул кишини өздөрүгө тартып комсомол ячейкага өткөрөт экен. Итемген Жапалак деген уруулар жок. Эки гана уруу бар. Байлар уруусу. Анан дагы кедейлердин уруусу. Карабайсыңар тигилерди. Түрдүү уруулардын кулактары менен байлары чогулуп алышып, ынтымакта отурушат. Комсомол ячейкада өткөрүп жүр, анан айелдерди колхоздоштурган уюштурууга аябай уюштуруп, ошол өзүнө тартып кыз келиндерди, айрыкча аялдарды, жаш үй бүлөлөрдү, баягы бай манаптардан жапа чеккендердин баарына бириктирип, ушул уюштуруп жүргөндө анан бул эженин сүйлөмө кылып отуруп элдер айылдык советке, селолук советке төрага кылып шайлайт экен. Эмгекчи дыйкандар, мен дагы Ош кантонунун өкүлү катары Салиеванын башкармалысын каалаймын. Салиева бириккен чарбыга башчылык кылат деп ишене аламын. Уркия Салиева Фергана өрөөнүндө аялдан чыккан биринчи раис болот.
Буга силер кыймыктанышыңар керек, жолдоштор. Аймакта калыс башкаруучу Уркуя үйүндө мээрман аял болгон. Көрө албастыктар бут тосуулар айыл ичинен эле чыгып, кампадагы данды сатып үйдү деген жалган жалаа менен темир тор аркасына чейин барып кутулган. Ошондо да сынбаган алгачкы аял башкармасын акыры басмачылар үйүндө союп кетишкен. Senin canın gerek. Urkuya tüylerle, öksüzlüğü beni öksüzlüğe. Ökü, albeti gidip alın. Уркуя Салиеванын элесин көпчүлүгүбүз баягы кино тасмадан Отко Тазим деген Төлөнү Шокоев тарткан кино тасмадагы Уркуянын элесин берген Таттуу Турсунбаеваны көпчүлүгүбүз элестетип келебиз. Бирок Уркуя Салиеванын өзүнүн баягы оригинал, мындайча айтканда түп нускадан сүрөтү бар. Ал болсо тилекке каршы баягы тирүү кезинде тартылган эмес, мындай каза болгондон кийин атайын операциялык жол менен денелерин бириктирип, анан сүрөткө тартышкан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр түшкү тамактануу убагы болуп калгандыктан биздин Кербен Тыныч программасынын чыгармачылык тобудагы ушул Ноокат районунун даамынан татып көрүүнү туура көрдүк. Угушубузга караганда Ноокатта негизинен баягы тамактардын эң баягы мындайча айтканда өзгөчөлүгү бул самсыны жакта аябай жакшы жазалат экен. Анда биз дагы ошол самсыдан алып кетсек. Самсыңыз канчадан? 45 сомдон. Эмнеге ошто 30 сомдон эле го? Бул чоң бул. Гел мага бирди алып бересизби? Берки оштун самсысынан чындыгында чоң экен. Эми ичинде эмне бар азырынча баягы эт, пияз бар экенин билебиз, эми даамын көрүп көрөбүз азыр. Негизинен бул түштүк жергеси баягы ысык зонага туура келгендиктен биякта жайкысын, жазгысын деле көбүнчө ошо көк чай ичишет. Анткени баягы чаңкоону суу ичсең улам-улам суусай бересиң, ошондуктан көк чай ичишет. Муну мындай кесиш керек, Кесип туруп анан сөзсүз кесиш керек. жең удобный да. Мындан жесең күйүп калышың мүмкүн. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, баягы Ноокаттын бирден бир баягы ашканасындагы өзгөчөлүгү ушул самсыда. Өзүңүздөр көргөндөй самсынындагы баягы жегендин бардык эле тамактан жеген эрежеси болгон сыяктуу, ушул самсынындагы жегендин кандайдыр бир эрежелери бар. Тамактанып алгандан кийин биздин Кербен Ноокат районундагы Сахаба айылын көздөй сапар тарттык. Алдыбыздан тосуп алган айылдын аксакалдары бул жер улуу пайгамбардын сахабаларынын изи калганын айтып, дарбазадан кадам таштаардан мурун Куран окуп кирүүнү сунуштады. Чындыгында ичинде ошол кылымдан калган арабча жазуулар чегерилген таштар бар экен. Андагы маалыматтарда ислам динин таратууга келген арабтар ушул жерде байырлашып, Кыргызстанга мусулманчылыкта жайылтышканы айтылат. Кыргызстанга ислам дининин келиши туурасындагы айрым тарыхый фактылар жана далилдерди камтыган жерлер өлкөбүздүн аймагында саналуу гана. Анын бирөөсү ушул Ноокат районунда жайгашкан
Сахаба жергеси. Аты айтып тургандай эле бул Сахаба деген жергеде кайсы бир кылымдарда ошол Мухаммед пайгамбарды көрүп билген жана андан илим алган адамдар келип кандайдыр бир ислам динин таратуу иштерин жүргүзүшүптүр. Ошентип ноокаттагы биринчи күнүбүздү аяктап таң атышын күтүп калдык. Гүлжигит Эгембердиев Оштогу искусство институтун аяктаган, эли жеринин патриоту окуу жайды бүтөөрү менен кичи мекенине кайтып келип, үйлөнүп жайланып, чарба күтүп дегенде оокат кылып келет. Айтымында айылда тирилик кылып, аракет кылсаң берекетин көрөсүң. Башкача айтканда мал багып, аны менен кошо эле жер иштетүү, багбанчылык кылуу керек. Мамлекеттин ишинде иштейм. Бирок көбүрөөк дыйканчылыкка да убактымды бөлөм. Эртең менен туруп, малдарды тейлеп, анан өзүм дарактарын бирден карап, ар бириге көңүл буруп, андай кылбасак болбойт эми. Дыйканчылыкта деле чоң иштер бар. Таң атпай күнүмдүк тиричилик жумуштарды кылган соң каарманыбыз мектепти көздөй жөнөйт. Жогорку окуу жайдан окуган билимин азыр жаш окуучуларга чачып, билген өнөрүн үйрөтүү менен алек. Кыргыз жерибиздин өтө кооз мезгили болуп атат. Жайытка биздин ата-энелер чыгабы? Жаз мезгилде эртең менен туруп, жайыттагы көрүнүштөргө көз салат. Туруп, ага да көңүл буруп, кандай биргеликте бардыгы иштейбиз. Гүлжигит негизинен жаратылышты чагылдырган сүрөттөрдү тартканды жакшы көрөт. Өзгөчө кыргыз жергесинин сулуулугун кагазга түшүрүүдөн тажабайт. Ал гана эмес, тартып жатканда өзүнчө эргүүгө берилип, ата мекенинин коозугуна сыймыктанып, жүрөгү сүйүнүчкө толоорун жашырбайт. Сүрөткөр катары эле ушул Кыргызстандын жаратылыштагы Апсыратанын өтө сулуулугуну өзүмдүн тарткан, жазыткан сүрөтүндө деле мындай айта алам да. Сулуулугуну ушунчалык зоодон, аскар зоонун бир жеринен чыгып, экинчи жерине да урунуп, андан кийинки таштан ташка чачырандуу болгон өзүнүн бир эстетикалык сулуулугу бар да. Ошол табияттан ушунчалык ушул күнгө чейин бунун суу токтобойт, анын тунуктугу бирдей, эч кандай өзгөрүш болбойт. Мына бул сиз көрүп турган шаркатма Кыргызстанга эле эмес, дүйнө жүзүнө белгилүү десек болот. Анткени Апшырсай деп аталган Ноокат районундагы бул шаркатманын бийиктиги 17 метр, бирок кептин баары бийиктигин эмес. Кептин баары дал ушул шаркатманын жарды тешип чыгып, суунун эч кандай булаксыз эле чыкканында. Ал эми Апшырсай аталып калышынын себебин бир топ тарыхчылар фарс тилинен алынган дешет. Фарс тилинде бул ап, бул сүт, ал эми сай өзүңүздөр билгендей суу дегенди билдирип, сүт, суу деген маанини берет экен. Кыргызстандын көзгө басар бул жеринин да өзүнө тиешелүү уламышы бар. Анда айтылганда илгери бул жерден кадимкидей сүт оргуп чыкчу экен. Бирок бир эненин сүткө баланын кийимин жууганынан улам кийин сууга айланып, бирок сүттөй ак өңүн сактап калган экен. Апшыратанын шырылдаган суусунун кереметтүүлүгү сөз менен баяндап жеткирүү кыйын. Шаркыраган суусунун үнү, салкын абасы, кооз жаратылышы деги койчу бейиштин төрү десек да ашыкча болбос. Апшыратада туп-тунук булактар бар. Алардагы ушул асканын бойлорунан орун алып, ар кандай ооруларга дабаа болуп келет. Апшырсай суусунун жанында дагы бир кереметтүү булак бар. Ал дагы ушул жар түбүнө жайгашкан. Тунуктугун өзүңүздөр караңыздар, түбүндөгү таштарга чейин көрүнөт. Ал эми бияктагы элдин айтымында ушул азыр түбү жакын болуп аткан менен түшсөң адамды көмөт деп айтышат. Ал эми
азыр баягы суук болгондуктан биз түшө алган жокпуз, бирок бул булак ар кандай ооруларга даба болгондуктан биз ушул жээгин эле жуунуп алууну туура көрдүк. Дарыгерлердин дагы айтымында ушул булак ар кандай денеге чыккан жараларга болобу, ар кандай дарттарга дабаа экен. Кыргыз жеринин сыймыктануучу аймагы катары белгилүү болгон Апшыратага келгендер Кудайга жалынып, кудурет сурашат. Бул үчүн Апшырсайдын арка өзүндө үңкүрү бар. Тереңдиги нечен сырларды каткан үңкүрдүн аягына эч ким чыккан эмес. Тек гана келген кишилер ушул атка боюна отуруп, жакшы ниет жарым ырыс расмисин кылышып, бата кылып анан жөнөшөт. Биздин чыгармачыл топта Кыргыз жергесине берекет тилеп, Апшырсайдан кайттык. Ноокат районунда жайгашкан бул Тешик-Таш деген жер бир топ туристтерди кызыктырып келет. Ал эми Тешик-Таштын пайда болушу ошол ата бабалар баягы эле Ноокат деген атка байланышкан ата бабалар ушул жерден суу алып өтүшкөн дейт. Ал эми эл арасында айтылып жүргөн ар кандай бир аңыз кептер бар. Аларга ылайык ушул Тешик-Таштан күнөөлүү адамдар өткөндө баягы эгер күнөөлүү болсо ушул жерде кыпчылып калышат дейт. Анда биз дагы балким күнөөбүздү же болбосо актыгыбызды сынап аягына чыгып көрөлү. İçi аябай караңгы экен. Анын үстүнө бери келген сайын аябай тыгыздап отурат экен. Алыстыгы болсо болжол менен айтканда 20 метрден ашыгыраак. Ал эми жана айтып өткөн ата бабабыздын ушул ноо кылып суу алып өткөнүн чындыкка кошот көрүнөт. Анткени мына ушул жерден суу чыкса, кайра бул жакка дагы ондай тешик өтүп ушул жерден бир суу же башка нерселерди алып өткөндөн кабар берет. Жолдун катаалдыгына жана убакыттын тардыгына жараша биздин чыгармачыл топ Айтылуу Карагой жайлоосуна бара албадык. Бирок угушубузга караганда ал жактын жаратылышы дүйнөдөгү эч бир жайга алмашкыс касиетке ээ. Деги эле Ноокат районунун тоол аймактарындагы көрүнүштүн кооздугу көргөндүн көз жоосун алып, көз мончок такчу эле жер экен. Мына ошентип биздин Кербендин Ноокатка болгон саякаты да аягына чыкты. 2 күндүк убакытты кетирип Кыргызстандын бул аймагынын кооздугун чагылдыруудагы максатыбыз ушундай кереметтүү жерибиздин кадыр баркына жете билип, жаратылышыбызды көздүн карегиндей сактоо. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, бейиштин төрүнө мекенди белекке калтырган ата бабаларыбызга таазим кылалы. Анткени Ноокат өңдөнгөн жерге жетпей, каркыраган чөлдө тирилик кылган канча пенде жүрөт. Жаратылышынын кооздугу менен адамдарды суктаткан Апшырсай, ал эми жайлоонун жайлоосу болгон Карагой. Албетте мунун бардыгы Ноокат районуна тийиштүү. Ал эми өзүңүз билгендей, Ноокат району албетте Кыргызстандын алмаштыргыс бир бурчу. Ошондуктан Кыргызстан деген өлкөнүн Ноокат деген районун сактап, кийинки муундарга ушул бойдон өткөрүп берүү сиз менен биздин милдет деген тилек менен биздин программабыз аягына чыгат. Саламат болуңуздар.